Украинанын согуш тилкесинде аткылоолордун үндөрү угулууда. Бирок Донбасста бир өзгөрүү болуп жатат. Биз жашыруун жерге баратабыз. Ал жердеги сейрек кездешкен курал согуш таразаташын бул жака оодарууга жардам бериши мүмкүн. Цезарь Франциянын Украинага берген белеги. Бул үлкөн замбирек 27 километр аралыктагы орустардын бутасын мээлөөдө. Ал 1 мүнөттө 3 жолу ок атып, анан башка жакка жылып кетет. Эми орустар биздин турган жерибизди таап, кайра жооп кайтаргыча бул жерден тезинен кетишибиз керек. Меньше выезжают, то есть меньше работает. Бул куралдар өзгөчө болууда, дейт бөлүмдүн командири Дмитро. Биз эми орустарга алыстан туруп даана сокку уралабыз. Бул дегени, эми алар бизди мурдагыдан жарым эсе, же андан да аз санда аткылашат, дейт ал. Бул болсо ошонун далили. Видеодо орустун октары сактаган ири кампасы жарылууда. Аны Цезарь же бул америкалык алыска кетчү ракета системасы аткылаган. Учурда негизги көпүрөлөр дагы бутага алынууда. Мисалы түштүктө Херсондогу бул көпүрө. Ал аткылоодон орус техникасы камоодо калып, келечекте Украин контр чабуулуна жол ачылат. Ошонун баары муну түшүндүрөт. Чыгыш фронтунун бул тилкесинде айлана адаттан тыш жымжырт. Россиянын алсызданып баратканынын дагы бир белгиси. Жымжырттыкка кулак төшөңүз. Согуш тилкесинин бардык жеринде жоокерлер бизге батыштын куралдары чоң өзгөрүүлөрдү жасап жатканын айтышууда. Бирок чечүүчү өзгөрүүлөр боло элек. Абалды орустарга каршы олуттуу буруу үчүн буларга дагы көп курал керек. Вот мы 50-50, 50 на 50. Бизге батыштын артиллериясы келип, күчүбүз азыр 50-ге 50 болуп теңелип калды. Бирок каршы чабуул коюуга күч жетпейт. Бизге дагы көп курал жарак керек. Болбосо жоготуулар көп болот. Без цього Бир гана курал таңсык болуп жаткан жери жок. Кишилер да керек. Украина өтө көп аскерин жоготкондуктан ал боштукту жаңы чакырылгандар менен толтурууга жан үрөп жатат. Андыктан батыштын жеке аскер эксперттеринин тобу тарабынан мурда согушуп көрбөгөн ыктыярчыларга кошумча окуулар өткөрүлдү. Мени кооптондурганы булар эртең согушка катыша башташы мүмкүн. Эртең эле фронтко кетиши ыктымал. Ал эми булардын негизги аскердик тажрыйбасы жок. Бирок жакшы жагы бул жер алардын мекени. Жоокерлердин бардыгы 37 тең мекенин коргоого дилгир. Адамда жүрөк болушу керек. Тажрыйба болсо жакшы, бирок жүрөк өтө зарыл. Демек, эр жүрөктөр көп экен. Бирок тажрыйбалуу аскерлер менен курал дале жетишпей турат.